Саламатсыңарбы, балдар? Манайыңар жакшыбы? Анда жомогу кали алданган карышкыр. Илгери капчыгайлардагы коргул таштардын арасына бир түлкү ийин жасап алып, анда көп жыл жашап, тар ийинге эч ким каттабаптыр. Бир күнү күн аябай суук болуп, түлкү ийинден чыгып тамак издеп жөнөйт экен. Ал кетери менен ачка кынжыйган бир карышкыр түлкүнүн келишин күтүп ийинге жатып алат. Түлкү жолу болуп курсакты кампайта тойгузуп, кечке жуук ийинге келди. Караса, карышкырдын изи. Дароо ойлоно калды. Эгер карышкыр болсо, мени соо койбойт, амал табайын, деди. Ийиндин оозуна келип, ийним, барсыңбы, мен келдим, деп обон сала кыйкырды. Карышкыр болсо, чоң жырткыч айбан келген экен, деп былк этпей дымып калат. Түлкү дагы чыйкылдады. Ийним, сен соо эмессиң го? Келгенимде жооп берчү элең. Ал кайратың кайда кеткен? Карышкыр түлкү экенин билгенден кийин ау деп обон сала күркүрөп жооп берет. Түлкү болсо карышкырдын бар экенин билип, ошентип бая эле айтпайсыңбы? Мен каарга оонап тазаланып келейин, деп шолтоолоп туруп жылт коет. Ач көз акмак карышкыр эми тоем деп тилин салаңдатып түлкүнүн келишин күтүп жата берет. Аң уулап жолу болбой келаткан мергенчилер ийинди көрүп капкан салып койсо, карышкыр түшүп калат. Ошентип түлкү амал менен бир ажалдан калат да карышкыр алданып өлгөн экен.